Мадаминов Гапыр Маматкулович 1958 жылы 17 августта Сүлүктүү шаарында жумушчунун үй бүлөсүндө туулган. 1975 жылы Макаренко атындагы мектепти бүтүп, 1977-1979 жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. Гапыр Мадаминов Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясында Тарых институтунун илим изилдөөчүсү, Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору, Жазуучулар союзунун мүчөсү. Замандаш журналынын 2013 жылдагы жылдын мыктылары республикалык сынагынын жылдын мыкты мугалими номинациясынын лауреаты. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими сыйлыгынын ээси. Бир нече билимге үндөп багыт берген. Биринчи билим баалуулугу, экинчи Исхак Разаков, үчүнчү билимге сапар, төртүнчү ата-энелер сиздер үчүн, бешинчи акыл эмгегинин маданияты, алтынчы устаттык өнөрү, жетинчи өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат жана башка көптөгөн китептердин автору. Бүгүнкү күндө республиканын бардык аймактарында таркалып жаткан 25 жылдык эмгек тажрыйбасы менен энелер мектебинин негиздөөчүсү. Азыркы учурдун дүйшөнү аталган Гапыр Мадаминов Алабука жергесине кош келиңиз.